Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Орусия менен Азербайжандын ортосундагы дипломатиялык кызматташуу азыр чыңалууда. Негизи бул нерсе Орусиядагы Азербайжан жарандарын кармалуусу, алардын өлүмү менен коштолгон кармалуулар менен башталган. Ага жооп кылып, Азербайжан өзүндөгү Спутник Азербайжан маалымат агенттигинин кызматкерлерин, ошондой эле Орусиянын жарандарын кармады. Негизи бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Кыргызстан ошол эки өлкө менен дагы достук байланышта болгон мамлекет катары бул кандай эки мамлекетке кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Алмаз Тажибай. Алмаз мырза, саламатсызбы? Бар болуңуздар. Алгач эле суроо бул жалпы азыркы болуп аткан эки өлкөнүн ортосундагы саясий дипломатиялык чыңалууну кандай баалайт элеңиз? Бул биринчиден айтып кетиш керек. Бул Кавказда 20-жылдан баштап Азербайжан өзүнүн суверенитетин тоолуу Карабах чечкенден кийин региондо анан ошо эң күчтүү регионалдык күч катары Азербайжан саналып калганынын белгиси болуп атат. Тирешип жүргөн. Анан экинчи себептен бул ошо 22-жылы Украина менен Орусия согуш башталгандан дагы деп биздин кесипчилер батыштагы айтып атышат. Толук кандуу андай бир Орусия өзүнүн күч аракети Кавказда жок болгон себебинен өзүнүн жанагы фаза стадиясына келди. Ошон үчүн жанагындай өз жарандарынын колдоо боюнча Орусияда азербайжандар көп жашайт. Диаспора катары дагы жарандар да, мигрант дагы катары жашайт. Анан ошо менен өзүнө эми баягы колу күчү өзүнө бек болгон себебинен жанагындай тирешүүлөргө даярда, ошондой дипломатиялык согуш деп койсок да болот. Ошону өткөргөнгө толук кандуу укугу бар. Бул бир жылдын ичинде дагы биринчи эмес. Мен мурдагы жылы 2024-жылдын аягында Азербайжандын жарандарын, самолетто учуп бараткан жарандарын Орусиянын аскерлер күчтөрү атып түшкөн да. Ошондо дагы кандай бир жардам бербей, булар аргасыз Казакстандын территориясына барып түшүп, анан кандай бир аман калгандары да белгилүү болот да. Ошондо да биринчи тирешиш башталган да. Эми кадыр болсо жанагы Екатеринбургда эки жаранды Азербайжандын өлтүрүүсү менен сабап уруп токмокко алып, ошонун себебинен болгон менен жанагындай эки мамлекет кандай бир тирешүүлөр башталып кетти. Анан жалпы эле бул жерде мисалы алып карай турган болсок, эки өлкө бири-бирин жанагы күзгү сымал бири-бирин жарандардын кармоосунан тышкары, ошол эле жерде бул жерде маданий иш-чаралар, анан медиа тармагында дагы кармоолор болду. Спутник Азербайжандын кызматкерлери кармалды, жетекчиси жана башкы редактору 4 айга кармалды. Негизи ушул нерселерди Азербайжандын жалпы буларды ФСБ менен кызматташат, анан ошону агенттер деген күнөө менен кармап атышат да. Негизи ушул нерселерди эми Спутник, Russia Today булар жалпы эле Орусиянын пропагандалык медиалары да болуп саналып келет жалпы дүйнө боюнча. Анан бирок ошол эле учурда ачык түрдө буларды күнөөлөп камакка алган биринчи өлкө болуп атат да. Мунусу менен Азербайжан чынында эле Орусия менен түзмө-түз каршылашууга даяр экендигин билдирип атабы? Албетте, кандай бир анткени мен жанагы бир жолу айтып кеткенден кийин ушу регионалдык Кавказга чоң мындай оюнчу катары Азербайжан толугу менен кирип атат. Анткени мен жанагы тоолуу Карабах Армения менен тынчтык келишимге баратышат, кандай бирчи жолдор менен. Армения дагы Орусиядан алыстатып, мына жакында эле Эрдоган менен, Турциянын президенти Эрдоган менен жолугушуп, кандай бир мурдакы тарыхта болгон окуяларды көз жумуп коюп алдыга жылабыз деген сапар менен болгондо, бул жерде Орусия
кандай сыртта калып калып атат да. Ошону менен ошол геосаясат менен байланыштан мындай тирешелүү жагын согуш деп коебузбу же оюн деп коебузбу, Азербайжан ойноп ошондой эле деңгээлде Орусия менен тең таймашуу болуп атат да. Анан унутпаш керекпиз, биз 90-жылдарда ошо Орусиянын жанагы Азербайжанда болгон углеводороддорду, нефть газдар менен согушу болуп, Илхом Алиевдин атасын Гейдар Алиевди бийликтен кулатышкан. Кандай бир кризистерден чыгып, кайта өздөрүнүн суверенитетин, өздөрүнүн өлкөсүнүн ордуна алып келген да Гейдар Алиев. Ошондуктан бул геосаясатта кандай бир ошода кандай бир Орусиянын кылган иштерин методикасын баарын билишет да, ошо жылдардан беричи топтолуп келген. Албетте ошондой болгондо азыр болсо Орусия кичине алысып калганда, Украина согуш менен алышып атканда, бул азыр жанагындай тирешүү, өзүнүн тең таймашуу толук кандуу. Анан дагы унутпаш керекпиз, бул Орусия Азербайжан территориясынан же ошолордун арасынан өзүнүн углеводороддорун Азияга, ошо түтүктөрү кандай бир Азияга ошо жолдор менен түтүктөрүн сатат. Бул дагы кандай бир Азербайжан кандай бир колунда болгон рычагтардын бирөө болот да, мындай токтотуп койгонго же оюнду ала барат. Ошо анан дагы бир себептери ошо Азербайжан кандай бир өзүнүн углеводороддорун ошо батышка сатуу боюнча ийгиликтүү жүрүш үчүн кандай бир мүмкүн дагы бир оюн болуп атат, биз Орусия менен эмеспиз деп. Бул 22-жылы согуш башталгандан баштап эле өз Орусиясыз саясатын жүргүзүп келген Илхом Алиев. Илхом Алиев дагы ошо Борбор Азияда Кыргыз Республикасы менен дагы катнаш дипломатиялык жактан өзүнүн мамилелерин күчөтүшкөн. Илхом Алиев Кыргызстанга келип, мектебин жанагы Гейдар Алиев деп өзүнүн бакчаларын дагы ачкан бул жерде, парктарынчы. Ошол жагынан кандай бир Гейдар Алиев дагы батышта дагы, Азиядагы өзүнүн таасирин, өз мамлекеттин регионалдык мындай Борбор Азияда болбосо дагы ошо өзүнүн тышкы мамилелерин күчөтүп келген да. Албетте ошо Кавказда биринчи Азербайжандын өнөктөштүрү бул Түркия болуп саналат. Анан дагы бир белгилүү айтып коюш керек. Азербайжан СНГга эле кирет, бирок кандай бир башка Орусия менен Кыргызстан киргенде Борбор Азияда жана Евроэс таможня бажы бирим деген же болбосо ошол эле ЖКК деп коебуз, аскер ОДКБ орусча айтканда, ага да киришпейт да. Ошон үчүн кандай бир колдору бош да, эмне кылыш, байлануу эмес. Мисалы Кыргызстан менен же Казакстан, Түркменистан болсо, Тажикстан болсо кандай бир Орусия менен байланыш бар, катнаштар бар, жанагы мамлекеттер менен келишим боюнча. Азербайжан мындай айтканда эрк кандай бир өзүнүн тышкы саясатын эркин жүргүзө алат. Мисалы ошол эле Өзбекстан катарычы эркин жүргүзө алат. Өзбекстан ошол катарга кирет да, ошону унутпаш керек. Ошон үчүн кандай бир Орусия менен тең таймашып дипломатиялык согуш болсо, керек болсо аскерге дагы даярдыгын айтып көргөзө алат. Анан жанагы дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Авторитардык режимдерде, Азербайжан деле ошондой эле журналисттерди, оппозицияны жок кылуу боюнча түрмөгө камап аткан. Орусия деле ошондой эки кандай бири-бирине окшош мамлекет, саясий режимдерден эгерде карасакчы, бул саясат талдоо илимдериндечи. Бирок ошого менен карабай кандай бир Азербайжан жанагы өз жарандарын колдоп жатканы бул жакшы белгилер болуп атат да. Анткени мен анан эми авторитардык, жана айтып кетейин, авторитардык режимдерде жанагындай жалоо
тиги мисалы азыр Орусия болсо булар мафия болгон, чынында ошондой мафия болсо, эл аралык кандай бир мамиле боюнча кандай бир билдирип мындай Орусия кылса жакшы болмок да, бирок жана саап койгон эле өлүм артынан жанагындай реакция болуп кетип атпайбы? Бул жанагы айтканда мурдагы жылы жанагы самолет жарылганда, учак калганда, ошондо Путин эми баягы өзү эле телефон менен сүйлөшүп, эми бизден ката кетти деп эле сүйлөшкөн. Бирок кандай бир официалдык түрдө башка жагынан дипломатиялык жактан кандай жана компенсация жана башкалары демек канаттырган эмес да Азербайжан бийлигинчи жана Путиндин сөзү боюнча. Ошондуктан ошону биле жүрүш керекпиз да, кандай бир ошо авторитет режимдерде анандай оңой эле жалоо жаап коюшу мүмкүн. Мүмкүн Спутникте иштеген журналисттер андай маселе менен аралашкан эмес. Бирок кандай бир жанагындай айтып коюш керек. Эгерде мисалы Кыргызстанды деле алсак, жакында деле бизде болгон окуя жанагы Москвада ишкер мигранттарды Бодрость деген мончосунда жанагындай катуу кармалап, кандай бир сабак менен кыргыздын намыстарын тийген боюнча Кыргызстанда деле ошондой нерселер оштогу болгон Спутниктеги орус үйүндө, орус киномдо эмелерин, кызматкерлерин кармап, бирок кийин бошото берген, үй камагына алыпчы. Аларга жанагындай кандай бир күнөөлөрдү коюпчу. Ушундай бир жагыда бул механизмдер бар деген. Анткени мен ошо Орусиядагы барытма деп коебузбу, биздин ишкер мигранттар бар, ошо кыргыз, орус жарандары дагы бар. Кыргызстанда деле Орусиянын релакант деп коебуз, жарандары бизде бар. Ошондой эле орустардын ишканалары, жанагындай медиа, Спутник деген дагы жайгашкан. Бирден ошо Орусиянын жарандары дагы Кыргызстанда иштейт. Кандай бир бирдемке тиреши болсо, ошолор менен кандай бир өзүнүн мындай айтканда ой пикири келбей калса, же кандай бир көргөзүп койсо, элдин арасында көргөзүп коюп калса, жанагындай кармалып калат. Бирок ал жанагы чынбы, чын эмеспи, аябай кыйын да авторитарлык режимдерде, анткени мен авторитарлык режимдерде кандай бир сот бийлиги жана башка нерселери, мисалы батышка карата эркин эмес. Анан бул жерде айта кетиш керек, эгер жалпы мындай азыркы дүйнөдө болуп аткан саясатта Азербайжанды ошол орус газын санкцияларды айланып өтүп сатууга жардам берип келет деген, бул эсиңизде болсо Евробиримдикте да көтөрүлүп, ушундай маселелер көтөрүлүп келген да. Анан эгер ушул дипломатиялык чыңалуу күчөй бере турган болсо, Орусиянын ушул мындай санкцияларды айланып өтүү мүмкүнчүлүктөрү дагы да азаябы? Себеби дегенде бул жалпы эле газ тарабынан эмес, энергетикалык, сиз айтып кеткен энергетикалык байланыштары бар. Иран менен байланышты да ушул Азербайжан аркылуу түзүп келген. Ушул тармагында Орусиянын экономикасына кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Эми эгерде мындай гипотетически айтканда, чын эле Азербайжан кандай бир жана түтүктөрдү же кандай бир экономикалык блокада коюп койсо Орусияга, албетте Орусиянын кандай бир жолдору же мүмкүнчүлүктөрүнөн айрылып калат. Ошондой эле Азербайжанга дагы кандай бир өзүнүн батышка саткан өзүнүн углеводород продукцияларын алар дагы кичине начарлап калат да. Ошону унутпаш керекпиз, анткени мен Орусияда Азербайжан диаспорасы күчтүү, чоң деп койсок болот да. Эми баягы укканда Азербайжандар Орусияда кандай бир өзүнүн деңгээли бар. Мисалы Азербайжандар базарларды тейлейт деген. Ошол жагы бар да. Анан
Эми бул экономика жактан кандай бир түз Азербайжандын экономикасына таасир кыла албайт. Бирок ошо соода, ошо базарлардын башчылары, ошо жана Екатеринбургда деле айтып атпайбы, базарлардын башчылары ошондой шаарларда, ири шаарларда Азербайжандардын мындай мафиясы деп дагы айтышат. Анткени мен ошо структураларда булар иштейт, анан ошо жакта товар сатканда Азербайжанбы же башка жактан кеткен товарлар, мисалы жашыл жемишче көбүнчөсү. Ошол жагынан Азербайжан эми экономика айыл чарбасы кичине болсо дагы аксап калышы мүмкүн. Анткени мен Россия бул жакшы, оңой, жакын жерде жайгашкан айыл чарба продукциясын экспорт кылган ошол эле Орусия, анткени башка жака аны сата албайт да. Андан тышкары деле башка экономиканын тармагында деле байланыштар бар Азербайжан менен. Ошол жагы бул эки жакты деген тең түрдө мындай жакшылыкты алып келбейт. Ошон үчүн аны да түшүнүп атышат. Мен ойлойм, кандай бир ошо дипломатиялык жолдор менен азыр терешип алып, анан кайта басылып калат. Кандай бир эки жерлер Путин менен Илхам Алиев кандай бир телефон менен сүйлөшөбү же кандай муну жаап койсо, Азербайжан эртең эле бул жөнүндө унутуп коет. Мисалы жанагы эле учак боюнча ошо Путин телефонго чейин аябай көтөрүлүшкөн массалык каражаттарды андан кийин тынчып калган. Ошондой эле Орусияда буну батыраак унутуп калганга аракет кылышкан. Анан жанагы албетте бул баарыбыз түшүнүп атабыз. Орусиянын ички иштер же болбосо күчтөрү кандай бир мындай адамгерчилик менен мамиле кылышпайт да, ошо мигранттарга, өзгөчө орус эмески, кандай бир ошого көнүп калган элдерчи. Анан жанагындай өлтүрүп койсо деле боло берет дегендейчи, эчтеке болбойт деп, эки жарандык үчүн эми эки мамлекеттин алакасы бузулуп кетмек беле дегендейчи. Бирок Азербайжан жанагы кандай бир сабак берип койду да. Эмне болсо дагы мафия болобу, бирок жарандарды кармаганда өлтүрө албайсың. Демек алар болсо кандай бир жанагы ошо өлтүрүлүп калгандар бир тууган бир үйдө болуп атканы менен же кандай бир ошо полиция күчтөрүнө кандай бир карыштык курал менен бербесе жолдон алар сабап ошонун себебинен өлүп калса бул жаман нерсе деп берип койгон. Демек кандай бир башка дагы биздин Кыргызстандын жарандары болобу, Борбор Азиянын жарандары болобу, ошо жагынан кандай бир Орусия бийлиги өзүнүн жанагы күч же полиция же кандай бир эмелерине эл аралык адам укук жактан кармаганда ошол стандарттарды кармаса жакшы болот деген белги да. Биз билебиз, Америка Кошмо Штаттан же башка мамлекет болсо эмне болсо дагы өзүнүн жарандарын куткарганга коопсуздугу боюнча дайыма ойлонуп келет, дайыма кандай бир биринчи орунда тургузат да, эмне болсо дагы ошо өзүнүн жарандарына камсыз кылат. Демек ошо бир жагында биз болсо бурдакы Советтер доорундагы өлкөлөрдүн арасында бул жакшы прецедент болуп атат да. Ошондой кандай бир өз жарандарын жакшылап коргосо, өзгөчө ошо кандай бир шовинисттик жаман жактуу болгон Орусиянын эли, өзгөчө жана күчөлүп кеткен башка элдер жаман көргөн Украина менен согуш болуп атканда, мисалы славян эки элдин арасында болуп аткандан кийин славян эмес элдерди эмне аяп коймок беле деген ошол белги да. Ошон үчүн Кыргызстандын же башка эле ошо Орусия менен болгон Совет доорунда жашаган өлкөлөр ошол укуктарын мындай катуу коргосо жакшы болот деген прецедент ачылды да, коргоо үчүн. Анан бул жерде дагы бир нерсе, Азербайжан бул расмий маалымат эмес, бирок Азербайжанда орус тилдүү мектептерди жабуу боюнча дагы баарын жанагы өз тилине өткөрүү боюнча дагы иштер башталды деп айтылып келет. Негизи тил маселесине келгенде Орусия ар дайым ошол орус тилдүү жарандарды коргоо, орус тилин коргоо, орус тили аркылуу жалпы өзүнүн маданиятын жана
пропагандасын жайылтуучу курал катары колдонуп келет. Анан бул нерсе кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Себеби дегенде азыр Кыргызстанга дагы эгер алып карай турган болсок, себеби дегенде Кыргызстан Орусиядан сырткары акыркы жылдары ошол түрк тилдүү мамлекеттердин уюму менен дагы негизи Азербайжан менен дагы биздин мамилебиз аябай жакшырып келет да. Анан ушундай учурда кандай болуп кетүүсү мүмкүн? Бул жагынан кандай өзгөрөт деп ойлойсуз? Эми Азербайжан болду, бул суверендүү мамлекет, көз каранды эмес дегендейчи жанагы. Анткени мен булардын ошол болуш үчүн ошо кен байлыктары болуп атат да. Углерод таппайбыз, тиги нефть менен газ дегендейчи. Анан бул өзү суверендүү, көз каранды болгону менен өз саясатын эркин жүргүзөт. Буларга мисалы Орусия Кыргызстанга кандай бир өз тилин, өз кириллица деп коебузбу, таануулууга кыла албайт. Анткени Азербайжан өз убагында эле ошо реформа кылып, латиницага өтүп кеткен. Эгерде карасакчы мындай. Анан орус мектептерин эгерде карасак, ал дагы өз эркин. Буларга эч ким кыла албайт. Анткени мен эми баягы өз саясатын, өз коопсуздугун болгондо кандай бир өз тилдүү мына башка тилдерди аралаштырбаш керек. Анткени мен эгерде ошол башка тилдүү, орус тилдүү болсо жанагы кандай бир коопсуздугуна кандай таасир келтирүү боюнчачы эми бул жагынан деп ойлошу мүмкүн. Анткени мен дүйнө жүзүндө интеграция кылабы же Орусия кылабы дегенде күчтөрдү алганда Азербайжан ошо дүйнө жүзүнүн интеграциясына кылган. Ошон үчүн азербайжандар ошо батышта да окуйт, батыш технологиялары менен айтып атпайбызбы, мамиле түзгөнгө аракет кылышат. Анткени мен мындай карасак деле Орусия деле батыш менен түзмө-түз байланыш кылып келгенде, кылып эле келатат азыр делечи. Эмне үчүн Азербайжан андай кылбаш керек? Эмне үчүн Азербайжан кандай бир өзүнүн тышкы саясатын, багытын Орусия менен байланыш керек. Ошондуктан эгерде алар санаса, чынында орус тили керек жок болсо, өз Азербайжан тилинде ошо, анткени мен Түркия менен казыр жанагы Армения менен чечилип калса, темир жол салынып калса, андан дагы жакшы мамиле болот түрк элдери мененчи. Ошондой кандай бир өз эркинде кандай өткөрө берсе болот. Кыргызстанда кыйыныраак, анткени биз жана айтып кетпедимби, бажы биримдигинден же болбосо ЖКХдан, жергиликтүү жанагы коопсуздук боюнча келишим мүчөсү боюнча, аскер мүчөсү боюнча колдор байлануу бизде. Биз кириллицага. Эми мындай карап көрсөк, Казакстан, Өзбекстан кириллицадан баш тартышкан, кандай бир ошо өтүп атат. Бирок Орусия кандай бир өз таасирин сактап калыш үчүн, кандай бир тышкы саясатка таасир бериш үчүн орус тили же орус тилдүү эл бул геосаясатта курал болуп саналат. Азербайжан аны билип, жанагындай өз чараларын көргөзөт. Ошон үчүн мисалы Өзбекстанды салыштырсак, Борбор Азияда Өзбекстан кандай бир ошо орустардын саясатына макул эместигинден жанагындай латын тилинде жана түрк биримдик мамлекеттин бириктиринде тез мамиле кылышат. Альтернатива катары эгерде кандай бир болсо, ошо түрк элдери менен тилдүү, культурасы, этносы жакын элдер менен мамиле түзгөн оңоюраак, дагы сүйлөшүүлөр дагы оңоюраак кетет да. Жанагындай Орусия эгерде тышкы саясатынан жанагындай күч колдонуу аракетин же болбосо жана Украина согуш бүтүрбөсө, бул альтернатива болуп, аны деле Орусия деле түшүнүп атат. Бирок кандай бир өзүнүн пропагандалары Кыргызстанда деле бар, Орусияныкы, Азербайжан башка дүйнөлөрдүн жүзүндө деле бар. Анткени мен кандай бир өзүнүн саясатын жүргүзгөндө ошо маалымат каражаттары пропаганданын болобу, таасири болобу, ошо элдерине таасир кылат.
эми ал Кыргызстанда деле ошол бул массалык маалымат каражаттары аябай элдин кандайдыр ой пикирине жаратуу боюнча чоң жакшы бир Орусияга инструмент катары же курал катары колдонулат да. Биздин вакытыбыз аягына чыгып баратат. Ошо акыркы суроо Кыргызстан бул болуп аткан кырдаалдан кандай сабак алыш керек, өзүнүн позициясы кандай болуш керек? Себеби дегенде эгер улана бере турган болсо, бул дипломатиялык талаш тартыш көпкө уланчудай болуп сезилип атат да. Кыргызстан ушул жерде позициясы жана кандай сабактарды алыш керек? Эми биз болсо баягы өзүбүздүн алыбыз катары байкоочу катары эле болуп туруш керек бул жерде позицияда кандай бир же Азербайжанга да кошулбай, же Орусияга да кошулбай мындай байкоочу болуп туруш керек. Анткени мен экидөө күрөшүп атканда ара бирөөсүн алсаң басылып каласың дегендейчи. Ошон үчүн биз тышкы саясатта мындай байкоочу. Бирок ошо менен ошол ситуацияга, учурга пайдалуу болуп, биз өзүбүздүн жараныбыздарды да коргоо боюнча кандай бир жетишкендерди жете алалы сүйлөшүү мененчи. Анткени эгерде аны Орусия тарабы канаттаса, бизде Азербайжанда анча көп жок, бирок ошо баягы ишкер мигранттар Орусияда көп. Же ошо кыргыздар, этникалык кыргыздар, орус жарандары болобу, ишкта кыргыздарга кандай бир мамиле жагынан туура көз карашы пайда болуш үчүн учурда колдонуп калыш керекпиз да. Ошондой эле жанагындай биздин мигранттарды жана баняда тинтүү болуп кандай бир иштерге кийин кылбагыла же мындай аяр иш кылгыла деп кандай бир Орусиядан өзүбүздүн жарандарды жанагы коргоп калуу боюнча белгилеп коюш керекпиз. Эгерде ошо мындай утуп алсак болот ошол жагынанчы. Ушул Азербайжан менен Орусиянын тирешисинде өзүбүздүн байыбызды кандай бир өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ошол жагынан коргоп алсак жакшы болот. Анан Орусия менен такай кандай бир мына жакында эле биздин президент Садыр Жапаров орус президенти Путин менен сүйлөшүүлөр жүргүздү. Ошондой анткени мен ал дагы керек. Анткени мен жана айтып атпайбызбы, кандай бир Орусия менен катнаштарды дагы бузбаш керекпиз. Анан бизде көбүнчөсү ошо тилекке каршы ошо Орусиянын нефть же газдары болуп атпайбы? Азербайжандыкын дагы бизге баягы альтернатива катары же дегендерди сүйлөшсө болот да эми баягы. Бирок альтернатива катары баягы ошон үчүн Кавказдагы эң күчтүү эри Азербайжан менен дагы байланыштарыбыз, мамилелерибизди мындай бир Орусияга кошулуп алып бузбаш керекпиз да. Анткени мен Азербайжандагы ошо Кавказда болгон же болбосо Туркиянын ошо түрк элдеринин мамлекетинен кандай бир чоң таасир сөзү дагы бар да Азербайжанда. Дагы бир башында айтып кеткендей айтып атпаймынбы? Азербайжан Кавказда регионалдык ири мамлекет болуп калды. Орусия дагы мындай ал менен конкуренция кылып тиреше албай калган алсыздыгын бекемдеп калып атат. Дипломатиялык ушул тирешүү болобу, бирок эрте кеч кандай бир согуш деле келишим менен кандай сүйлөшүүлөр менен токтойт. Мен ишенем бул токтойт. Бирок ошо Кыргызстанга таасир кылганда ошо кандай баары Кыргызстанга деле эмес, ошо Борбор Азиядагы жашаган мамлекеттерине ушундай кылса болот деген үлгү катары Азербайжандын жана тышкы саясаты сабак катары колдонсо болот да кийинчи. Азербайжан кылдыбы, баягы президент болуп калбадыбы? Демек биз дагы ошондой коргосок болот. Биз деле ошондой жала жаап кандай бир Орусиянын жарандарын деле кармап коюу, биздин жана куралдарыбызды рычаг катары колдонсок болот деген неге мындай ошо мамлекеттер, Борбор Азия мамлекеттери бул ушундай ыкма менен өз жарандарын, өз кызыкчылыгын коргоо Орусиянын саясатына каршы колдонсо болот деген үлгү болуп калды.
Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Орусия менен Азербайжандын ортосундагы саясий тиреш эмнеге алып келиши мүмкүн, Кыргызстанга, жалпы эле региондогу абалды кандай өзгөртүүсү мүмкүн, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Алмаз Тажыбай болду. Алмаз мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Бар болуңуздар. Чоң рахмат Алмаз байке. Жакшы